Биринчиси, музыка угуш арам. Кандай болбосун арам. Бирок биздин көпчүлүк мындай ырчыларыбыз бар да, жакшына 5 убакыт намазга келет, баамдат, куптандар көп эле көрөсүң. Чогулуп умраларга барат, ажылыктарга барат, сүйлөсө шариаттан сүйлөп, дават кылып салган ырчылар дагы бар. Муну болгон арам десе, ага дагы бул нерсе илмул хияна деп коет. Буда дагы эки проблема бар. Илмул хияна деген эми мааниси жакшы ырды ырдап койсоң боло берет. Мааниси жакшы ырды ырдасаң болот без музыка. Эне жөнүндө, мекен жөнүндө, башка жөнүндөчү. Бирок музыка менен болсо, эне жөнүндө ырдай, мекен жөнүндө арам боло берет ал нерсе. Бирок мааниси начар болсо, без музыка болсо дагы арам болот. Муну айырмалаш керек анчы. Эптеп эле баягы уруксат берип коюш шарт эмес бул жерде. Бул жерде эки проблема деген, биринчиси сурай турган адам тапкан, ал жооп берген. Боло берет сага депчи. Экинчиси сураган адам туура эмес жооп берген. Ошондуктан туугандар, бул нерседе суроочу адамдын дагы проблемасы бар. Себеби нафсине ылайыктайт. Көбүнчө мисалы суроолор келет. Талак маселесинен, нике маселесинен, кээ-бирки соода маселесинен эки адам келише албай калып ушул шарият менен чечишебиз деп келет. Бирок нафсине карап келет. Куранда фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Сурагыла илим ээлеринен эгерде билбесеңер деп. Билбей келатат, бирок аны да карап туруп, паланга барсак менин пайдама чечип берет деп сураган. Бул суроочу адамдын кыянаты. Экинчи, барып сурагандан кийин ал шариатка каршы жооп берсе, суроо жооп берген адамдын дагы кыянатчылыгы болот. Хадисте айткандай эле, фаафтау бигайри илм фадаллу ва адаллу деп, алар илимсиз жооп берет дагы, өзү дагы адашат, башканы дагы адаштырат. Мына ошондуктан ар бир нерсенин айыбы эки тараптан болот. Биринчиси, ошол кайрыла турган адамдын өзүнөн дагы болот, кайрылган адамдардан дагы болот.